Рахмат Уламбердович, талап өмкенч. Азыр кесиптештерибиз да жакшы маселе көтөрдү. Мындайда Кыргызстандагы министрликтердин көпчүлүгүндө баягы бузук телефон эмне үчүн болуп атат? Мына парламентке министр келбейт, комитетке келбейт, орун басары сиздерге барып туура эмес маалыматтарды берип анан ортодо иш жүрбөй жатат да. Сиздин комитет менен парламентке ар дайым келгениңиз бул туура болуп атат. Мен сизден бир так суроону угуп алайынчы, жоопту. Рыспек Исламовичтагы маселени көтөрдү, ушун жеткиликтүүрөөк угайын. Мына 2 жыл алдын төңкөрүштүн алдында бир саясатчылар эл аралап жүрүп айтты. Кече да интернеттен коюп атат. Энергетика тармагында жылына 100 миллион сом ортомчу компаниялар урдашат деп. Бүгүн ошолордун 28-нен 12-си калды деп атасыз. Ошол ортомчу урлук компаниялардын чоң крышалары бар, башка бар. Бүгүнкү күндө ушул 100 миллион сом ошо ортомчу компаниялар урдайт деген маалымат канчалык деңгээлде чындыкка жатат? Кыска эле чындык же чындык эмес деп ала алсак болобу жооп? Ортомчу компаниялар эч качан урдай албайт. Себеби биз урдайт деген мындай пайда көрөт деп 5 сомго ал 10 сомго сатат дегендей кылып сүйлөп атышат да. Мындай да, мына мен бир-эки эле компанияны айтып көрөйүн. Мына Биел Электрик жеке компаниясы бүгүнкү күндө электр станциядан 2 сом 10 тыйындан сатып алат. 2 сом 10 тыйындан сатып алат. Анан Неске 23 тыйын төлөйт. Ошондо 2 сом 33 1 киловатт электр энергиясы 2 сом 33 тыйындан айланат. 2 сом 33 тыйындан бүгүнкү күнгө тариф 2 сом 2 тыйын. Ошол 2 тыйын менен 33 тыйындын ортосундагы пайдасы ошол. Еще развитие, реконструкция, аны зарплат төлөш керек да. Мына болгон пайдасы ошол. Мына бир бүт баарынын 12 компания калгандын бүгүнкү күндө мынчасы экономически невыгодный, жанагы жабылгандардын себеби биз ошондой тариф коюп бердик. Ошону мен сразу 28-ден 16-сы жабылып кетти. Демек баягы 100 миллион доллар жылына пайда көрүп атат деген чындык эмес экен да. Бүгүнкү күндө мына эми чындык эмес же чындык деп чындык эмес. Болду, түшүндүм анда. Эми караңыз. Азыр Нуржигит Кадырбекович депутатыбыз да айтып кетти. Атамекендик өндүрүшчүлөрдү корулош керек, жок дегенде 100 адам иштеп атат депчи. Мына мен билем Акордо деген компания бар, Казакстанда 5-10 жыл иштеп, Казакстандын экономикасын көтөргөн. Генераторлар чыгарат, трансформаторлар чыгарат. Ушундай компаниялардан алганга бул келишим атамекендик өндүрүштү коргонго каршы чыкпайбы? Себеби дегенде Кытай 100 миллион доллар берсе жол оңдогонго, Чайнаруу гана катышсын, башка катышканга уруксат бербейбиз дейт да. Азыр булар дагы ушул трансформатор алган, генератор алганга же башка нерселерди алып, биз экономикалык энергетиканын тетиктерин жаңылаганга атамекендик өндүрүштөн келишим түзгөнгө тоскоолдук кылышпайбы деген маселе. Бүгүнкү күндө биз сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп атабыз. Сөзсүз түрдө атамекендик биздин счетчик чыгарган компаниялар ошол тендерге катышсын деп. Азыркы күндө ошон үчүн биз жана мен айтып кетпедимби, пилотный проект кылып баарын даярдап койдук. То есть кандай счетчик деген суроо болсо биз айткыбыз келет, что бүгүнкү күндө биздин технический требованияга, ТОго баары тең дал келет деп. Кыскасы, Брюсли фирмасы катышсын, Жекшандык катышсын, Асан менен Үсөн катышпасын деп тоскоолдук кылбайт, туурабы? Кыргыз фирмалары катышканга дагы уруксат берет. Ооба жок деп койгон ошол керек. Кылбаганга аракет кылабыз. Аракет кыласыздар, демек чечилексиздер. Анткени ошол 600-дүн түшүндүм. Кийинки суроо. Айылда бир трансформаторго 500 адам уланыш керек болсо, 600-700 адам уланып трансформаторлор жарылып атат. Биз азыр колдоп берсек, бүт Кыргызстандагы ушул маселелерди чечкенге мүмкүнчүлүк болобу? Мен 1000 трансформатор акылдуу эсептегич менен камсыз кыласызбы, трансформатор башка тетиктерин жаңыланып алганга мүмкүнчүлүк болобу? Трансформатор менен камсыз кылып жаңылап салганга мүмкүнчүлүк болбойт. Акылдуу эсептегичтер менен камсыз кылганга мүмкүнчүлүк болот. Түшүндүм, рахмат. Акыркы сунушум ошол 12 компания деп атасыз, ошолор менен да тереңирээк иштеп, мыйзам чегинде иш алып барыш керек деп ойлойм. Жалпы ошол Акордо сыяктуулардын жетекчилерин чакырып,
кичи гэс куруу боюнча генератор өндүрөт экен, башка ушулар менен да бир сүйлөшүүлөр жүргүзүп койсоңуздар жакшы болот. Меморандумдар түзүпчү. Ата мекендик өндүрүш, Асанбай, Үсөнбай ошолор гана көтөрүлгөндө анан жакшы болот. Азыр силер алып туруп, ошо Кытайдан, ал жак бул жактан алып келебиз деп жол кирегеле эле кетирип аласыздар акчаңыздарды. Эмне үчүн ата мекендикти киргизбейсиздер? Ушул боюнча биз келишимге да киргизип коюшуңуздарды сунуш беребиз. Рахмат. Рахмат.